22 dekabr. Assalamu alaikum. Hurmatlı ekendештер, dostlar, жалпы эле кыргызстандыктар. Biz Razakov prospektine gelip kaldık. Köpçülük ellerinin sırası boyunca Oş şarında iş atarılbay жатат, iş жүрбөй жатат деген адамдарга жол катары келип тартып көрсөтөлү деп келип калдык. Ошого барыңыздарды подписаться кнопкасын басып, ой пикир жазып, комментарий калтырганды унутпайбыз, жана лайк басканды дагы унутпайбыз. Мына жерде ондай болгон иштер жүрүп жатат азыр. Бүт чекелерине бордюрлары коюлуп, лотоктор тазаланып. Ustaların bari şu жерде. Ya assalamu alaikum. Adеңиздер. Иш кандай болуп атат суукта? Аза. Аза. Суукта деле башка деле качпай турган усталар. Усталардын колдору дарт көрбөсүн, молодец. Ушундай суукта анча-мынча эркектерге окшой үйүндө жата албай келип кешене тер менен акча таап элге кызмат кылып жатат. Бул жерлер ошол өзүңүздөр билгендей жаңыдан башынан баштап лотоктор коюлуп, мына жерлерден өткөн. Анан кечээ күнү сиздерге тартканбыз. Кыргызстан заправкасы бар бул жакта. Ошодон ачылган мына каналдын бир орто чендер болуп калат. Жолдор бир өзүнчө эле укмуштуудай. Сонун ош тарап бирок. Анан бул жакта Ош жылуулук кетстен наркы жагы же Кара Суу районуна карайт. Ал жактар өтө бир жаман деңгээлде. Ал жакты дагы Кудайым буйрса мына Кара Суудан, Кара Суу шаарынан баштап тартып жол оңдоо министрлиги, жол оңдоо иш башкармалыгы иштеп келатат. Бул жак болсо ошол Ош жол башкармалыгы ишин аткарып жатат. Андан нары Кара Суу шаарынан Ошко карай келе жатышат. Сиздерге буйрса биз Кара Сууга дагы барып тартып беребиз. Мына бүт нерсе лотоктор жаңыдан коюлуп жип тартылып бул жерге. Мыналарды ошо иштери болгондон кийин бул жактан адамдар басуучу тротуарлардагы коюлат экен буюрса. Алейкум ассалам. Ya. YouTube'da. Bulut Medya dep жазсаңар. Aslında жақсы таппайды, жамандағым қандай болмақ? Жо, мен иш жүрүп жаткан жагына татыдым, таканы. Оака соның тартымен Жо, мен ака қарасаңыз, просто сіздер бізді турушунда бұл бүткөлек иште азына бокуна караң бар. О, мен ошону айтып атпаймынбы? О, бүткөн жактарды карап азыр бүткөндөн кийин келип тартпана, бул жактардын асфальт басына такая еще чекелерге. Бул тараптарга Bizde demek ubaydılar ki geçen bir kar jağından can çarçın başladılar suraçına kılla degenlerle kılla tazı ekranlar işte. Ya havuz yetişen kardan can çarçın О, жо, мен иш жүрүп жатат деген сферада тартып атам. Ne деген saytlar değil? Bulut Medya YouTube'da. Akıllı mı var? Akıl kendisi. Şu meyil tuğanlar işlerge olmadı. Bu жақта ustalar айтат.
иш жүрүп жатат. Бир жаман жагын айтып жүрбө дейт. Биз эч качан жаман жагын тартпайбыз. Болгондой гана тартабыз. Анан иш жүрүп жатса, иш жүрүп жатат деп айтабыз. Анан эч кимди көрө албасак, эч кимди көрө албадык, усталар жок, рабочийлер жок деп айтабыз. Эч кандай көркөмдөбөйбүз. Ошого барыңыздар, туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Мына бул жакка дагы казылып, уже немелери келип, техникалар келип, аябай сонун кылып чекеден бир баштан дегендей порядок менен иш жүрүп жатат. Бул тараптар болсо ошо чайканалар, жанагы магазиндер, бүт бузулуп, Алла кааласа сүрдүрүлүп, өзүнчө бир сонун иретке келсе керек. Бул жактар ошол жана сиздер көрсөткөн каналдын баш жагы болуп калат. Будан ошо до конца акырына дээри Кара Сууга өтүп кетет. Ustalar mestasında, bordyurlar жайында, техника иштеп жатат. Иш жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жакшы жүрүп жатат экен иш. Ош жол башкармалыгы азаматсыздар дейбиз. Ош жалпы мэрия барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ушул жылы өтө сонун бир Ошто өзгөрүүлөр болду. Ошто бир жаңылануу болду. Мэрдин ишмердүүлүгүн баалап, өтө бир жакшы деңгээлге чыгарган үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ош шаарында эч качан мындай иштер мен эс тарткандан бери билем болгон эмес болчу. Эмнегедир ушул жылы сонун деңгээлде Ошту өзгөртүп салды. Зымырап унаалардагы тегиз жолду сонун болуп жүрүп жатат. Сиздерге дагы наркы бетти дагы бир тартып көргөзөйүн. Бул тарап болсо ошо Кара Суунун жолу болуп калат. Кара Сууга кеткен көчө. Бул тараптарда да ошол иштер жүрүп жатат экен. Азыр жана сиздерге бул жактан көрсөткөндөй мыналарды бордюрларды бул жака төшөп, анан үстүн тегиздеп, могу жол менен тегиздеп жатышат экен. Асфальттын чекелерин дагы жакшы кыркып, тегиз басып жатышат экен. Асфальттын жаңы асфальт могу где-то 4-5 сантиметрдей калыңдыкта экен. Анан бул тараптары дагы била андан калыңыраак болсо керек. Азыр суукка дагы байланыштуу усталар суукка карабай. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Ustalardın emgekleri öte çoğ. Ооба, кит болосуңар, Кудай кааласа. Иш кандай болуп атат, устаке? Иш
Жақсы эле буюрса, Дагы. Суукка карабай иштеп атасыңар, а? Молодец. А бул жагы не болуп калат анан кийин? Кайерге деле барат? О, пойыз жолго деле барабы? Пойыз жолго деле. Андан нары жак карас болуп кетет, а? Жакшы. Бел ишиңиздерге оомат. Ошо пойыз жолго дери алып барабыз дейт. Мына ошо бүткөн жараяны болуп калат. Жанагы бордюр. Анан эки чекесине бетон иш уйрат экен, моундай болуп. Анан бунун үстүнө уже асфальт төшөлөт. Бул бордюр менен асфальттын ортосунда бир тегиз жол болот экен да, бул дагычы. Үстү тегизделип калат экен. Анан айтышыңыздар мүмкүн, жолду кеңейтсе болмок деп, жол Кудай кааласа кеңири болгону азыр учурда бордюрлар жерге коюлган. Шагалдар бир аз. Аз-азында бир тилкени ээлеп турат. Эртең Кудай кааласа бүтүп калса, бул жерлерди алгандан кийин мына бир тилке бул жака кошулат. Ошондо бул жактан 1, 2, 3 тилке, нарактан 4. Нарагы да 3 экен. 6 тилкелүү жол болот экен да, ошондо бул жактан 3, нарактан 3. Az мынага окшогон таштар, шагалдар алган. Bunun артынан бүткөн сайын артын тазалап бир тилкени бошотуп келе жатышат. Трамбовка иштери. Анан лотокту да толуп калат. Эмнеге албайсыңар деген комментарий жазган адамдар дагы бар экен. Учурда бул жерде иш жүрүп жатат. Ustalar жүрөт. Толуп бүтөт, Кудай кааласа. Анан жыйынтыкты көрөбүз. Ага дери бир сөз айтыш кыйын. Мына баары китепте жазылгандай тегиз болуп коюлуп кетет. Бул жакта ошол бетономешалка. Сиздерге Нариман менен КБКнын ортосундагы жолду көрсөткөнгө аракет кылдык, урматтуу көрүүчүлөр. Колдоо иретинде подписаться болуп болсоңуздар, подписацияны басып коюңуздар. Лайк басып, ой пикир жазганды дагы унутпайбыз. Алыста жүргөн мекендештер барыңыздар, кайсы жакта болсоңуздар дагы аман болуңуздар, тынч болуңуздар.